Саламатсыздарбы, түз эфирде маанилүү жаңылыктар менен кабар маалымат программасы, аны менен тааныштырып, студияда Айнуска Жороканова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 2012 жыл Жалал Абад облусунун аймагында жер көчкү жана сел көп болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Өзгөчө Аксы, Чаткал жана Токтогул райондору кооптуу абалды жаратат. Ошол боюнча ушул райондорго акчаларды өкмөткө сунуш берип, ушул жерде сөзсүз иш алып барыш керек деп бизде айтылып атат. Жалал Абад шаарындагы кинотеатрды иштетүү демилгеси менен президентке жана өкмөт башчысына кайрылуу жолдонду. Анткени аталган кинотеатр 2009 жылы жеке компанияга 25 жылга сатылып кеткен. Аднамыз партиядан Бактыгул Маматов деген депутат мырзанын аялы менен келишим түзүлүп 25 жылга берилип кеткен. Жалал Абадтагы статистика бөлүмүнүн кызматкерлери өлкөдө жүрүп жаткан кадрлык кыскартууларга наразы болушуда. Анткени аталган мекеменин район шаардагы бөлүмдөрү жоюлушу мүмкүндүгү айтылууда. Жылы Жалал Абад облусунун аймагында жер көчкү жана сел көп болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Өзгөчө Аксы, Чаткал жана Токтогул райондору кооптуу абалды жаратат. Буга карата облустагы жарандык коргоо комиссияларынын актыларынын негизинде 57 объект кооптуу деп табылып, 2012 жылдын иш планына киргизилген. Ал эми 2011 жылга 52 объект иш планга киргизилип, анын 37си аткарылган. Бүгүнкү күндө облус аймагындагы кооптуу абалдардын алдын алуу үчүн айрым аймактарда кар аттыруу иштери жүрүп жатат. Теманы улай кабарчыбыз сөз кылат. Быйылкы кыштын оор түшүп, кардын көп жаашы жаз мезгилинде селдин жүрүүсүн шарттайт. Буга байланыштуу быйыл облус аймагында кооптуу абалдар болоорун адистер билдиришет. Ошол себептүү селдин алдын алуу боюнча дамбаларды куруу жана толгон каналдарды тазалоо бул жылдын иш планына киргизилип, тиешелүү адистерге тапшырмалар берилген дейт Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиева. Анын айтымында Аксы, Чаткал жана Токтогул райондорунда көчкү көп болсо, ал эми Нокен, Басар Коргон жана Сузак райондорунда сел коркунучу жыл сайын орун алат. Ушундай нерселерге чара көрүү боюнча азыр атайын 2 план түзүлгөн. Сельхоззащита линиясы боюнча, анан аварийно-восстановительный работа деп аталат бизде. Ошол боюнча ушул райондорго акчаларды өкмөткө сунуш берип, ушул жерде сөзсүз иш алып барыш керек деп бизде айтылып атат. Азыркы учурда жер тоңуп турганына байланыштуу дамба жана канал маселесиндеги иштер жазда башталат. Ал эми бүгүн Чаткал жана Токтогул райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар делген аймактарда кар аттыруу болуш керек эле. Бирок аба ырайынын катаал шартына байланыштуу ал эртеңкиге калтырылды. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгынан билдиришти. Азыр Токтогул районунда 265 километрде ушул бир группа Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келген. Бир группа ушул жакта кар көчкүлөрүн аттыруу иштерин жүргүзүп башталды. Эртең башталат 31 январда, эртең саат 10-да. Анан экинчи группа бул жакта Чаткал районунда Чапчы машуусунда кар көчкүлөрдү аттыруу иштерин эртең жүргүзүшөт. Азыр аба ырайынын начарлыгына байланыштуу иштер токтоп турат. Тосуп турат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2010 жылга 155 өзгөчө кырдаал катталып, андан 46 адам каза болгон болсо, 2011 жылда 91 өзгөчө кырдаал катталып, 82 адам көз жумган. Ал эми кооптуу аймактарга салынган турак жайлардын саны учурда 1823 түзөт. Быйылкы жылдын планда бизде СПЛМ жана АВР деген план бар. СПЛМ деген планга 57 объект кирген Жалал Абад областы боюнча, капитальный строительство АВР деген бар, алга 17 объект кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жетекчисинин айтымында, жаз келип жер жумшаары менен кооптуу жерлерде иш башталат. Сел коркунучу көбүнчө Сузак районунда катталат. Айта кетсек, көк арт сайын тазалоо үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 16 январ күнү 2000 даана зым торчолору жана 100 тонна күйүүчү май бөлүнгөн. Мира Чолпонкулова, Элдияр Бекмуталип уулу, 7 канал, Жалал Абад шаары.
Жалал Абад облыстық кино-видео дирекциясынан эмгек жаматынан атынан 15 адам қол қойып, Қырғыз Республикасынан президентіне қайрылуу жолдошконун Медер Абдукеримов билдирген. Кайрылууда 2009 жылдан бери чечилбей келген Жалал Абад шаарындагы жападан жалгыз Мир кинотеатрында шаардыктарга кино көрсөтүлбөй жатканы айтылган. Себеби Кыргыз Республикасынан кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндөгү мыйзамында калк жашоочу жерлерде кино көрсөтүүчү ишке ашыруучу жана ошол жердеги жападан жалгыз кинематографиялык уюм болсо, анда ал менчиктештирүүгө же башка жактык физикалык жана юридикалык тараптарга берүүгө болбойт деп жазылып тургандыгына карабастан 2009 жылы кинотеатр 25 жылга ижарага берилип кетип, учурда ИПАР компаниясы ишин улантууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жалал Абад шаарындагы Мир кинотеатры көптөн бери иштебей, шаар жашоочуларына тасмалар көрсөтүлбөй келет. Анткени аталган кинотеатр 2009 жылы Абышола аттуу жоопкерчилиги чектелген коомго 25 жылга ижарага берилип кеткен. Ал учурда мэриянын карамагында турган. Бирок кийинчерээк кандайдыр бир жолдор менен жеке менчикке өтүп, учурда ИПАР компаниясы ОСО ПФК болот фирмасына ижара төлөп иштетүүдө. Мир кинотеатрынын шаардыктарга тасма көрсөтүүнүн ордуна бизнес борборго айланып кеткендигине Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Майрамбек Мырза наразы. Жаштардын башын бириктирип, ушу жаштарды тарбиялоочу эч кандай мекеме эмес болуп калганда, мындай айтканда бизнес центр болуп калды. Жада калды ушу мамлекеттик кино дирекциясы дагы ушул өзүнүн имаратын өздөрү кайтарып ала албай жатат да. Арнамыз партиядан Бактыгул Маматов деген депутат мырзанын аялы менен келишим түзүлүп 25 жылга берилип кеткен. Анын айтымында өз кезегинде келишимди одоно бузуп, кинотеатрдын негизги ишмердүүлүгүн жүргүзбөй, ал гана эмес ижарага берүүчү тарап менен макулдашуусуз Кытайлык ИПАР компаниясына суп ижарага берип жиберип, эми мынтип кинотеатр иштебей турат. Буга чейинки көп ирет облустук, шаардык, райондук сотторго кайрылса да бул маселе чечилбей келет. Бирок жаштар үйүн куруп, маданиятты өстүрүү үчүн мыйзам иретинде колубуздан келгенин жасайбыз дейт Элет шаардык коомдук бирикмесинин төрагасы. Бунун азыр элге эч кандай пайдасы тийбей тургандыгы албетте бизди өкүндүрөт. Анан бул бир гана кино көрсөтпөстөн баягы жаштардын үйү сыяктуу бир имарат катары пайдалансак дагы болот эле да. Бул жердечи жаштардын башын бириктирген баягы жаштар өздөрүнүн идеяларын айтып ушул жерде көчөдө жүрбөстөн, ушул жерге келип жол болсо башка бир курстар ачылса, азыр көрүп атабыз, бул бизнес центр гана болуп калган. Учурда Мир кинотеатрын ижарага алып иштетип жаткан ИПАР компаниясына атынан жооп берген компания лидери кинотеатрда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, мурунку начар абалынан чыгарганын айтып, биз келбесек ушул күнгө чейин оңдолмок эмес дейт. Компаниянын ошо мүмкүнчүлүгү ушундай болду. Бул жер эмесем ушул күнгө чейин деле ошондой болуп жатмак да. Айтар элем да, мурда эмне үчүн ойлонушкан жок, ушу ИПАР келгенге чейин депчи. ИПАР келгенге чейин, ИПАР ушул жерди ремонт кылганга чейин, ушундай тазалыкты киргизгенге чейин канчалаган адамдарга иш болуп атса, канчалаган адамдарга ден соолук болуп атса, бул менимче коомчулук үчүн абдан пайдалуу болуп атат. Айтылган менен ачыкчын бербей, жаңы отургучтарды жайгаштырып, жумушту баштоо мүмкүнчүлүгү болбой, айгараган текедей күтүп жатканын айткан Мир кинотеатрынын башкы эсепчиси аталган кинотеатрды кайтарып берүүсүнөн күмөн санап турат. Кинодирекция 2009 жылга чейин бул жерде отурган эмес. Башка имараттарда арендада отурганбыз. Бул хозрасчетный ишкана иштетип жүргөн. Булар азыр негиз кылып атат, что биз мурда отуруп караган эмеспиз деген жыйынтыкка келип атат да. Бирок бул мэриянын балансында турганда бизге караган эмес бул убакта. Хозрасчетный ишкана караган. Ал хозрасчетный ишкана кандай иштеген, эмне иштеген биз билбейбиз да. Биз 2009 жылы сентябрь айында келдик бул жерге. Бул арендага биз келгенден кийин эле бир ай болуп эле берилип кетти арендага. Ал эми ИПАР компаниясынын айрым лидерлери ушул эле имаратта жайгашуусун туура көрүшөт. Анткени бул имаратка көпчүлүк көнүп калгандыгын айтышат. Биринчиден дени сак болот, дени сак мамлекет болот. Элдин ден соолугу үчүн кам көргөн албетте ИПАР дагы керек, ИПАР. Ал эми экинчиден маданий эс алуу үчүн ал театр деле керек. Алардын айтымында ИПАР компаниясы учурда көптөгөн жарандарды жумуш менен камсыз кылууда. Алардын арасында кинотеатрдын эмне кереги бар? Азыр баарынын үйүндө DVD бар. Кинотеатрга эч ким деле келбейт деп
баарынын атынан жооп бергендер да болду. Бирок азыр кино көргөн деле эч ким жок. Азыр кино көргөнгө жаштар деле кызыкпайт. Бардын үйүндө DVD-лер бар, DVD менен эле дисканы алып туруп көрүшөт. Кинотеатр Жалал Абад шаарында жайгашкан менен анын ишмердүүлүгүнө шаардык мэрия кийлигишүүгө алсыз. Мындай жагдайды шаардык вице-мэри Урмат Маматов да мойнуна алат. Ошол себептен кинотеатрдын маселеси эми өкмөт тарабынан чечилүүсү керек. Динара Мамаева, Руслан Абдимиталип уулу, Ширзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад шаары. Жакында жогорку кеңештин отурумунда палатанын 2010 жылдын апрель-июнь айларында болгон кандуу окуя тууралуу буга чейин кабыл алынган токтомунун аткарылышы жөнүндө маалымат угулат. Бул тууралуу бүгүн спикер Асылбек Жээнбеков июнь окуясында жабыркагандардын укугун коргоочу Ош шейиттери, Ош окуясына дайынсыздар коому жана Түштүк Когалагынын шейиттерине өчпөс от коомдук уюмдарынын жетекчилери менен жолугушууда билдирди. Анда аталган уюмдун жетекчилери апрель-июнь айларындагы кандуу окуялар боюнча эмдигиче жазаланбай, бул окуя багытта тергөө жана сот иштери жеткиликтүү жүргүзүлбөй, жабыр тарткандарга жардам бардыгына текши берилбей жаткандыгы тууралуу айтып, бул боюнча бир нече пункттан турган кайрылууларын төрагага тапшырышты. Эми Ош окуясы боюнча биз бир топ ушу жогорку бийлик органдары чече турган маселелерди алып келдик. Бул эң негизгиси Ош Когалагына конкреттүү чекит коюлсун деп, ким баштагандар боюнча, ким уюштурган, ушулардын аттары аталып, сот жообуна тартылсын, жана ушуларга тиешелүү болгон мекеме ишканалар, соода точкалар конфискацияласын деп. Эгерде Кыргызстандын территориясында алар жок боло турган болсо, сырттан соттолуп, ушул күнөөлүүлөр өз жазасын алсын деп келдик. Ашып барса, февралдын 10-на чейин каралат деп бизге убада берди. Өлкөдө кылмыш дүйнөсүнүн ана башы, мыйзамдагы уруу жана кылмыштуу чөйрөнүн төбөлдөрү аттыккандарды жазылууну күчөтүлүшү керек. Бул тууралуу Коргонуу кеңешинин катчылыгынын жыйынында айтылды. Күнөөсү далилденгендерди жазалоо үчүн кылмыш кодексине тиешелүү толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилиши керектиги айтылды. Эскерте кетсек, дээрлик 10 күндөй Кыргызстандын абактарында ачык-ачык жарыяланып, анын башчылары кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү экени айтылган. Абактардагы чуулгандуу окуялар көп жылдан бери бышып, жетилген көйгөйлөрдөн улам болууда. Түрмө кызматкерлери камактагылар менен биргелешип, коррупциялык иштерге барып калган. Мындай оюн эл өкүлү Равшан Жээнбеков билдирди. Айтымында көп жылдардан бери мамлекет кылмыш жообуна тартылгандардын абалына кайдыгер карап келген. Мындан улам өлкөдө бүгүнкү күндөгү көрүнүш орун алып жатат деген эл өкүлү бул маселеге олуттуу караш керектигин белгиледи. Түрме башчысы өзү да айтып атпайбы? Ичинен наркотиктер табылып атат, акчалар табылып атат, 10 миң деген, 100 миң деген долларлар, бычактар, курал-жарактар табылып атат деп. Ошолордун бардыгы ошол түрмөнүн кызматкерлери ошол жердеги адамдар менен биригишип, коммерцияны уюштуруп жибергендин жыйынтыгы да. Мына ошол эки тараптын тең өз милдеттерине жоопкерчиликтүү карабаганын негизинде бүгүнкү күндөгү түрмөдөгү абалдын контролдон чыгып кетишине алып келип атат. Акыркы учурларда автоунаалардын көбөйүшү менен катар жол кырсыктары да күч алууда. Мисалы, Ички иштер министрлигинен алынган маалыматтарга караганда өткөн жылдын өзүндө эле өлкө аймагында жол кырсыктарынан 1500дөн ашык адам каза тапкан. Жаңа түзүлгөн өкмөттүн иш планында каралгандай, министрликтеги штаттарды кыскартуу демилгесине ийимден майы кызматкерлеринин кызмат ордун азайтуу маселеси да каралган. Бул жагдай айрым укук коргоочулардын каршы пикирин жаратууда. Жол кырсыктары күндөн күнгө көбөйүп жатса, кайра жол инспекторлорун азайтып жатканы өкүнүчтүү дешет. Жаңы түзүлгөн өкмөттүн жаңы программасында каралгандай, мамлекеттик кызмат орундарды азайтып, андан үнөмдөлгөн каражатты мамлекеттин бюджетин толтуруусу пландаштырылган. Кыскартылуучулардын ичинде майы кызматкерлери да бар. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспекторлордун милдетин көчөлөргө коюлуучу жашыруун көзөмөл камералар аткаруусу айтылган. Бирок айрым укук коргоочулар бул менен жол эрежелерин бузуулар күч алаарын билдиришүүдө. Бизде машиналар колдон колго өтүп, андан дагы бир себептер менен издеген машинаны, камерада көргөн машинаны апталап, айлап таба албайт. Ошон үчүн эгерде
май кызматкерлерин кыскартып ордуна неме койсо, тиги камера койсо, өздөрүнө түйшүк ашат. Ошону менен катар эле мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу программасын күч түзүмдөрүнөн башка министрликтерден баштоосун билдиришүүдө. Айтымдарында мамлекетте кылмыштуулук менен жол кырсыгы күн сайын көбөйүп жатса, май кызматкерлерине жаңы тартип менен иш алып барууну иштеп чыгуунун ордуна кыскартуу керек дегени таң каларлык көрүнүш. Анын ордуна мына жогорку деңгээлдеги чөнөнүктердин 30-40 миң алган, 20 миң алган айлык маянасын кыскарса болот. Эмнеге? Мамлекетим үчүн, элим үчүн кызмат кылам деп барган. Мисалга алсак, мына жогорку кеңештегилердин маянасы менен далил боюнча айтсам 18 миңден 24 миңге чейин деп угутам, телевидениеде айтып атат. Алар элиме кызмат кылам деп барып, эмне кылат, эмне өзгөрүш болот? Эч өзгөрүш жок. Ал эми Жалал-Абад областык жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнө штатын кыскартуу боюнча азырынча расмий түрдө билдирүү бериле элек. Азыркы күндө бул боюнча бизге официально кагаз келе элек. Бизге кагаз түрүндө кыскартуу боюнча эч кандай маалымат жок. Бирок мамлекеттик программага кирген. Бул боюнча кыскартуу боюнча. Эми кыскартуу боюнча эле биз кыскартат десе башкача түшүнүп албашыбыз керек. Бул боюнча кыскартууда технический оснащениелер жакшы болот бизде. Бул ак түстөгү сызыктар атайын жөө жүргүнчүлөр өтүүчү адамдарга ыңгайлаштырылган. Бул жерде жөө жүргүнчүлөр өтүп жаткан учурда автоунаа токтотуп, ал жөө жүргүнчүн өткөрүү керек эле. Бирок мен өтүп бара жаткан учурда бир дагы автоунаа ээси мени кое берүүнү каалаган жок. Эгер бул жерде жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспектор турганда, анда булар эрежени сактоого аракеттенмек. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлерди да сүттөн ак деп айтууга болбойт. Көпчүлүк учурларда айдоочулардан айыбакчыларын жашыруун алып койгондору да жок эмес. Бирок айдоочуларда жол эрежелерин сактабаган учурда коомчулукта майы кызматкерлерине болгон көз караш бир топ жакшы эмес болгону менен алар жок болгон жерде көбүрөөк кырсык катталып турат. Гайрларды кыскартса жакшы болбойт акча. Машина көп көрүп атасыз. Окубагандар андан көп. Бир күн гай жок болбасам мына жерде вообще бардак болуп кетип атат. Мен жакшы деп ойлобоймун. Айтылып жаткан видео камераларды коюу үчүн чоң суммадагы акча каражат талап кылынат экен. Аны көзөмөл кылуу үчүн да өзүнчө кызмат ордун ачууга туура келет. Аны менен катар эле эреже бузган айдоочуну издеп таап, айыбын билдирүүгө да кызматкерлер тартылуусу керектелет. Камералар өз жайында туруусуна да коомдогу азыркы тартип анчейин туура келе бербейт. Бирок алдыда бул кызмат кандай өзгөртүлөт күтө туралы. Рамис Каимов, Аскар Мамайтсаков, 7-канал, Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад шаардык мамлекеттик статистикалык бөлүмүнүн эмгек жааматы акыркы күндөрдөгү Кыргыз Республикасынын атайын токтомунун жана Жалал-Абад облустук статистика башкармалыгынын ноябрь айындагы буйругунун негизинде кыскартуулардан келип чыккан теңсиздикке нааразы. Аталган ишканадагы кызматкерлердин нааразы болгон пикирлерин төмөндөгү сюжеттен көрө аласыздар. Жалал-Абад шаардык мамлекеттик статистика бөлүмү облус ичиндеги статистикалык жумуштардын 25%дан 40%га чейинки көлөмүн аткарат. Жеке ишканалар болобу, юридикалык ишканалар болобу, ошолордун баардыгынан статистикалык учетторду алуу милдеттендирилген да бизге. Аталган мекемеде иштегендердин билдиришинче, мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча Жалал-Абад областык статистикалык башкармалыктын буйругу теңсиздикти жаратууда. Кыскартуу баардык шаардык райондук мамлекеттик статистика бөлүмүндөрүндө баарында тең болуш керек эле да. Жана айтып кеткендей эле Ала Букада кыскарган жок, Аксыда кыскарган жок, Нокенде кыскарган жок. Бизде где-то 33%, 45%га чейин областтык статистикалык маалыматтарды биздин шаардын статистика бөлүмү алып берет да. Ага карабастан бизде ушундай кыскартууларды жүргүзүштү. Буга чейин 10 адам иштесе, андан экөө кыскарып 8 калган эле. Ал эми 2011-жылдын декабрь айында дагы 2 адамга кыскарып, учурда мында 6 кызматкер эмгектенет. Аларга отчет бергени келген ишкана жана мекемелердин эсепчилери 2 тарткын болуп нааразы болуп жатат дешет. Ошо промышленный организациялар келип финансовый отчетту бияка тапшырасын Горстатка, облстатка калган отчеттордун баарын тапшырган боюнча келип анча-мынча нааразычылыктар болуп атат. Үрөөн сактоочу ишканалардын бири болгон Азыратайып ачык акционердик коомунан келген эсепчи айымдагы Жалал-Абад облустук мамлекеттик статистикалык башкармалыгы жолго тетири жайгашкандыктан отчет тапшырууда ыңгайсыз жагдайды жаратат деп кошумчалайт.
во-первых, туда никакой транспорт не ходит. Маселен, бизге областық статистикалық бөлімге бару таптақыр ыңғайсыз. Анткени ал жаққа қоғамдық транспорт қаттабайды. Бардығы бір жерде болса жақшы болмақ. Менімше бардық бухгалтерлардың көз қарашы ушындай. Что, я не знаю. Все равно Горстат отчитывается перед облстатом. А бирок Жалал-Абад облустук мамлекеттик статистикалык башкармалыктын башчысы кызмат ордун кыскартуу боюнча жүрүп жаткан иштер мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп белгилеп, шаардык статистика бөлүмү жоюлуп кетпейт, жөн гана иштөө ордун жылдыралы деген ойлор пайда болууда дейт. Эмне үчүн бул жерде да бир имарат турса, тигил жерде бир имарат турат. Мына экөөнүн ортосу 500 метр жер. Аяк кимге не удобство болот? Мына жерде бүт налоговый инспекция айтат, мына көрдүңүз, налоговый инспекция. А бул жерге экинчи сразу отчеттап келип тапшырат. Анан биз өзүбүзчө контрол ээлегибиз келип, алар өзүнчө начальник болуп, өзүнчө отургузу келсе, биз биякта ушинсек, анда биз мамлекетти танап, тоноп жок кылабыз да. Бүгүнкү күндө облус боюнча 13 статистикалык бөлүм иштейт. Алардын 6-сы өз алдынча тургандыктан чыгым көп кетип жатат деп билдиришип, облустук статистикалык бөлүм жаңыланууга бет алуу керек десе, шаардык статистикалык бөлүмү жогорудагы маселелер боюнча акыйкатчыларга кайрылышып, статистикалык отчеттордун көлөмүн эске алып, штаттык бирдикти өз ордуна калтырса деген ойлорун айтышат. Бул жагдай учурда мекеме ичинде талаш тартыштуу маселени жаратууда. Чолпон Бекташева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад шаары. Кабар маалымат программасын чет элдик жаңылыктар улантат. Аны сиздерге кабарчыбыз тааныштырып өтмөкчү. Эва биримдиктин саммити Брюссельде бүгүнкүгө белгиленген. Анда биримдиктин лидерлери чыгашасы менен кирешеси тең салмакталган бюджет жөнүндөгү келишим боюнча макулдашууга жетишери күтүлүүдө. Саммитти утурулай Бельгиянын 3 профсоюз уюму 24 сааттык иш таштоо жарыялашты. Ал өкмөттүн үнөмдөө чараларына каршылык билдирүүдө. Аналитиктердин айтымында, бүткүл Еврошаркет боюнча адамдар бюджеттердин кыскарышынан жана катал үнөмдөө чараларынан чарчашкандай. Жалпысынан азыр Европада 23 миллион киши жумушсуз. Бул ишке жарамдуу калктын 10% дегендик. Шаркеттин өлкөлөрү ичинен карызга эң көп баткан Грецияда өкмөт жеке кредиторлор менен карыздын 170 миллиард долларын кечүү маселеси боюнча келишимге жетишүүгө жакындап калды. Италиядагы жарым жартылай чөгүп бараткан Коста Конкордия туристик круизи Джиле жарым аралына 9 айсыз чыгарууга мүмкүн эместиги айтылууда. Учурда Джиле жарым аралында аба ырайынын өтө начардыгынан чыгарууга киришүүгө мүмкүн эместигин. Ал эми Джиле жарым аралынын жашоочулары кораблдин чөгүп баратканын, пейзаждын сулуу көрүнүшү катары баалап, аралдагы чакан кафенин ээси бул лайнер аркылуу кафесине элдер көп келип, жакшы кирешет тагап жаткандыгын айтат. Туристик кемеде 2000 тонна күйүүчү май бар. Бирок аны чыгарып алуу бир топ оор маселе. Эгерде ал жарым аралдын суусуна кошулуп кетчү болсо, жарым арал экологиялык жактан кооптуу абалга туш болушу мүмкүн. Эл аралык адам укугун коргоо борборунун жетекчиси Франко Габриеле учурда 16 адам дагы эле дайынсыз жок болууда. Ал эми 13 январда Конкордия туристик круизи жарым аралда кырсыкка туш болгондо куткаруучулар 17 адамдын денесин таап чыгышкан. Франко Габриеле издөөнү алда качан токтотуш керек болсо да издөөнү улантып жаткандыгын, жок дегенде жакындарда өлүк денелерин болсо да таап берүүнү билдирет. Мегаком компаниясынын директору улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматы тарабынан кармалды. Бул тууралуу аталган башкармалыктан билдиришти. Маалыматка караганда, жетекчиге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупциялык иштерге тиешеси бар деген күнөө коюлуп жатат. Мурда айтылгандай, бүгүн Мегаком компаниясынын имаратын УКМКнын кызматкерлери тинтүүгө алышты. Аталган кызматтын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Мегакомдун жетекчисинин үстүнөн уурдоо жана жасалма документ боюнча кылмыш иши козголду. Эскерте кетсек, буга чейин Мегаком компаниясы чырдын башында болуп келген. Анткени убактылуу өкмөт аны улутташтыруу аракетин баштаган болчу. Кезегинде аталган компания экс-президенттин уулуна таандык экендиги айтылып келген. Ошондой эле буга премьер-министр Өмүрбек Бабановдун да тиешеси бардыгы айтылган. Парламенттин кээ бир депутаттары бул көрүнүштү басып алуу аракети катары баалаган. Альфа Телеком мурдага бийлик тушунда коррупцияга аралашканы айтылып, соттук териштирүү жүргүзүлгөн. Учурда анын акцияларынын 49% улутташтырылган, калган 51% камакка алынды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат Кыргызстандан улуттук электр тармактары ишканасынын башкы директорунун орун басарын кармады. Бул тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган ишкананын директорунун орун басары Мырзахматов чыгыш электр ишканасынын электр эсептегичтерин тендер аркылуу сатып алууда коррупциялык механизмдерди уюштуруп, 2 миллион сомдон ашык каражатты өзүнө ыйгарып алган. Учурда Мырзахматов УКМКнын кызматкерлери тарабынан камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Жалал Абад облустук экология, аймактануу жана техникалык чыгармачылык балдар борбору учурда түрдүү багытта мектеп курагындагы балдарга кошумча билим берип келишет. Облустук балдар борборунун негизги кызматтык милдети облустагы шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте иштеп, ар бир мектеп окуучусун акысыз билим менен камсыз кылуу болуп саналат. Бирок бул балдар борборуна мамлекет тарабынан жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай келет. Жалал Абад облустук экология, аймактануу жана техникалык чыгармачылык балдар борбору учурда түрдүү багытта мектеп курагындагы балдарга кошумча билим берип келишет. Облустук балдар борборунун негизги кызматтык милдети облустагы шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте иштеп, ар бир мектеп окуучусун акысыз билим менен камсыз кылуу болуп саналат. Бирок бул балдар борборуна мамлекет тарабынан жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай келет. Окуучуларды мектептен тышкары кошумча кеңири билим алуусу үчүн Жалал Абад областык экология, аймактануу жана техникалык чыгармачылык балдар борбору 40 жылдан бери иштеп келет. Бул борбордун иримдери областагы бардык район шаарларда ачылган. Учурда Жалал Абад шаарынын өзүндө эле 1200 бала билим алат. Алардын көпчүлүгү окуу учурунан кийин келишип, кызыккан багытында акысыз билим алышат. Алгебра, математика, физика, химия сабактарын өздөштүрөбүз. Жана бул жерде биз аларды тажрыйба практика жүзүндө окуйбуз. Мисалы үчүн корабль, самолет, ошо учуучу жана сууда сүзүүчү нерселердин бардык техникасын, макеттерин жасап, жана аны учуруп практикалык түрдө окуйбуз ошо. Келгениме 5 ай болду. Мен сентябрдан баштап катыша баштагам. 5 айдын ичинде мен сайманын түрлөрүн жана ошондой эле токканды үйрөндүм. Токкандан муну өзүм токкам. Жана ошондой эле азыркы убакта сайманын түрлөрүн сайып, бул сайманы кыргыздын оймо чиймесин сайып жаткан журум. Экологияга терең билим берүү максатта балдар борборунда жоболор иштелип чыгып, түрдүү сынактар өткөрүлөт. Анын жыйынтыгында шыктуу, жөндөмдүү, дилгир балдар тандалып, эмгектери бааланып келет. Ошону менен катар мугалимдер да окуучуларга мыкты деңгээлде билим берүүгө аракет кылышат. Азыркы мезгилде биздин экология эч кандай көңүл бурулбастан, экология ушунчалык булганыча абалга жеткен да. Ошол себептен мен окуучуларга ушул экологияны коргоо, экологияга кичине болсо дагы салым кошуу, өздөрү кандайдыр бир суроо кое билүү. Мен жаратылыштан эмнени алып жатам, жаратылышка эмнени бердим деген сыяктуу суроолорду кое билүүсүнө көмөктөшүп жатам. Педагогикалык жаамат бүт күчүн балдарга билим берүүгө жумшай тургандыктарын билдиришет. Бирок чечилбеген көйгөйлөргө мамлекет тарабынан көңүл бурулбай келет. Анткени балдар борборунун имараты кичине жана эмеректери эски. Компьютер толук кандуу жетпейт, ошондой эле окуу бөлмөлөрү тар жана оңдоп түзөө начар. Ошого карабастан билим берүү үзгүлтүккө учурабай түрдүү багытта билим беришет. Балдардын техникага болгон чыгармачылыктарын өркүндөтүү, арасынан чыккан таланттарды колдоо. Ушу анан бизде борбордо 18 ирим жетекчи иштейт. Өзүңүздөр көргөндөй бул жаш географ, жаш биолог, информатика боюнча, зоология боюнча кружок жана башка кружоктор бар. Бул балдар борборунда техникадан тартып жаратылышты коргоону, ар түрдүү гүлдөрдү өстүрүүнү жана жаныбарларга аяр мамиле кылууну да өздөштүрүүгө жардам берет. Ошону менен бирге аталган балдар борборунда окуучулар менен мугалимдер тарабынан музей жана чакан китепкана иштеп келет. Ал эми айрым каалоочулардын чеберчиликти, комуз чертүүнү да үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Жогору кеп атканда баш барма. Азиза Пусурманкулова, Төлөгөн Дыйканбаев, 7 канал, Жалал Абад.
100дөн ашык жаш улан кыздар өткөн жума соңунда 7 каналда иштөө ниетин билдиришип, тандоо туруна катышты. 28 январда өткөрүлгөн сынакка негизинен 25 жашка чейинки жаштар чакырылган. Ар бир катышуучунун сезиминде сүйүктүү каналында иштөө максаты турган болчу. Теманы кабарчыбыз улантат. Сынактын башталышы 11-ге деп айтылганы менен эртең мененки саат 9:30 тартып катышуучулар 7 каналдын имаратынын эшигин каккылай башташты. Сынактан өтөр алдында ар бир катышуучуда толкундануу жана коркуу сезими орун алды. Бирок алардын баары кастингден өтөм деп өзүнө ишенип келишкен. Толкундануу болду. Биринчи жолу келгенимде бул кастингди угуп, мен телевизор аркылуу угуп келгенимде менде толкундануу болду. Кандай толкундануу десем, биринчи жолу ушундай немеге кирип келгендигимен ошондой толкундануу болуп, конечно, азыр менин алдында болуп атат, толкундануу болот. Камеранын өзүн сүрүү болот дегендей студиянын. Аракет кылып жатам, Кудай буйруса. Кудай колдосын, аракет кылам. Мен кирерде эмес, уже келгенде эле менде уже толкундануулар болду. Аябай башкача болдум. Кирдим, сүйлөгөн, уже кирип катышып чыктым, эми результатын күтүп атам. Журналистика тармагы машакаттуу, дилгир, таланттуулукту, сөзмөрлүктү жана тактыкты талап кылат. Албетте, студия ичинде камера алдында сүйлөө өзүнчө бир жоопкерчиликтүү иш. Сынакка катышуучулардын кыялында оңой көрүнгөнбү? Айтор өздөрүнүн сынарга келгенде толкунданып, сүйлөр сөзүн унутуп койгондар да болду. 7 каналдын ырдесте телекөрсөтүүсү көрүңүздөр. Атене бар байлыгыбыз. Мен адашып өзүнчө бир жоготутам өзүмө. Сүрдүп атам. Сынак деген сынак, мында таланттуулардын таланттуусу тандалыш керек. 7 каналдын эмгек жамааты эми бул катышуучулардын арасынан алып барчылыкка жөндөмдүү уул кыздарды тандап алып, жакынкы күндөрү эфирге даярдап чыгармакчы. Кастинг албетте эң бир жогорку деңгээлде өттү, толкундануулар албетте болот. Айрыкча могу камеранын алдында турганда сүйлөш, мындай толкундануу болот да, жүрөгүңдү күлдөп дегендей. Ошол Кудайга шүгүр. Кастингден биринчи турдан өтүп, экинчи турдан дагы өттүк, буйруса өздөрү чалабыз дешти, балким өтүп калгандырмын. Күтөбүз, жакшы жаңылык. Сынактын биринчи туру жыйынтыкталды. Эми аларды бир кезектеп иргеп алуу милдети турат. 7 канал алдыдагы күндөрү жумалык таңкы көрсөтүүнү да эфирге алып чыгууну пландап жатат. Балким ал көрсөтүү жаңы алып баруучулар менен толукталышы ыктымал. Элиза Урманова, Аскар Маматисаков, 7 канал. Сиздер кабар маалымат программасынан дүйшөмбү күнгү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ал эми ушул жана башка жаңылыктар топтомун 7TV сайтынан көрсөңүздөр болот. Алдыда 31 январга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта туруңуздар.